2010 жылы 10 июндан 11 июнга караган түнү Ош шаарындагы Алай мейманканасынын жанындагы оюн автоматынан чыккан чыр улут аралык кагылыштын башаты болуп калганы окуяны иликтеген бардык комиссиялардын тыянагында көрсөтүлгөн. Он 2 июнь күнү каргашалуу окуя Жалал-Абадта да эскерилет. Быйылда Санпа шейиттеринин эстелигинин айланасы эскерүү иш-чарасына даярдалууда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар. Толкушу бир жылда бир эле эскерилет болду ушу. Бир жылда бир эле эскерилет. Ошо 12 числага караган күнү 2 чугаганда ушу келип эскерип калат ушу. Андан күндүн башка күндөрү ит деле басып келбейт берге. Эч ким сигебейт. Мынак өтөт губернатору, бияк өтөт губернатору бир келип пата кылып койбойт. Алыгы премьер-министрлер өтөт, аяк өтөт, бияк өтөт, жей келип Куран окубайт. Ал немеде. Авылгасы иштеп жүргөн маалда, ошо бир родовой депутаттын немесине тай жеп келди, жей Куран окубай, барып жайтерек барып тай жеп келген. Алдан кетти иштен, камалды. Эмне жаңы премьер-министр болду, билбейм мен, бул келип калар, үзүбүтүбүз бар. Ошо күнү келип мынеге Куран окуп кетебиз деп ойлоп турабыз. Окуяга тиешеси барлардын ээн эркин жүрүүсү жабырлануучуларга жакпай келет. Мыйзам алдында күнөөлүүлөр жоопко тартылуусу керектигин билдиришет. Ни за что эле болду да булай. Ни за что эле уюштуруп эле бир аман тырашы болду да. Эптеп аныгы Бакиевди кетирип туруп эле амал алыш үчүн иш болду да. Амал алыш үчүн. Ал 7 апрелде эмне болгон? 7 апрелде ал амал талашкан, баардык амал талашып. Калабада жабыркагандарга жардам берүү үчүн бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанга кол сунган. Быйыл президент Садыр Жапаров июнь окуясын кайра иликтөө боюнча атайын кызматка тапшырма берген. Биз бийликтен суранабыз азыркы мына президентибиз тапшырма бериптир. Биз сотмо-сот 2 жылда 3 жылда сотто жүрдүк. Чынында 19 кармалып соттолгон өмүр бою. Бирок эң ана башылары, жетекчилери, баштагандар, Улак өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн минесин албай келет да, татыктуу баасын албайт. Ошондой күнөөкөрлөр мынеге жоопко тартылыш керек деп эсептейбиз да биз. Расмий маалыматка таянсак, бул каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жарат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.